Assalamu alaikum кыргыз элим. Салам достор. Мен азыр бир жакшы акцияны баштап атам. Уже шайлоо оюндары башталып, түтүн кыдырып акча сунуштап, паспортторун каттоо башталды. Эмне деген акция десеңиздер, мен добушум сатылбайт. Мен үй бүлөмдүн добушу сатылбайт. Мен айылым акчага сатылбайт аттуу акция. Ким өлкөнү өзгөрткүсү келсе, ким өлкөнүн келечегине кең караса, ушул акцияны сиздер да улантыңыздар. Мен өлкөнү өзгөрткүм келсе, мен өзүмдөн баштайм. Өзүмдүн добушумду сатпайм. Мен добушум жалгыз добуш эмнени чечип атты эле деп кайдыгер карабайм. Мен семьяман баштайм, мен кошуналарыман баштайм, мен тууган туушкандарыман баштайм, мен айылыман баштайм. Ошондо биздин өлкө өзү эле өзгөрөт. Азыр атам менен апам как раз эртең мененки чайга отурду. Алардын айтпай өзүлөрүнүн ой пикирин билемин. Чайда отурушат. Ата, апа. Шайлоо келет атпайбы? Бул камерага сүйлөп койсуңар. Ата, сиз добушуңузду сатасызбы? Жок, айнамай, добуш сатылбайт. Добуш эч качан сатылбайт. Апа, сиз сатылбаш керек. Биздин үй бүлөнүн добушу сатылбайт. Мен да сатпайм добушумду. Ата, биздин үй бүлөнүн атынан жооп бере аласызбы? Добушун Жооп берем, мен балдарым менен кеңештим, кыздарыма да айттым, балдарыма да айттым. Жооп берем, биздин үй бүлөдө эч качан добуш сатылбайт. Нурислам, мен келечегимди сатпагыла деп. Вот мен келечегимди сатпады. Мынакей, бул менин үйүм, бул кошуналардын үйү. Мен ушул акцияны өзүмдүн кошуналарыман баштайм. Кошуналарым өзгөрсө, туугандарым өзгөрсө, айылым өзгөрсө, өлкө өзгөрөт. Эркапа, жасар. Азыр видеону иштетип алып жүрөм, Эркапа. Тиги шайлоо келет атпайбы? Ошого карата азыр тиги добуштарды сатуу иштери башталды. Сизге бир камерага жооп берип койсуз. Добушуңузду сатасызбы? Жок, мен эч качан добушумду сатпайм. Айланайын жаштар, балдар, ушу келечегиңер үчүн иштегиле. Эч качан добушуңарды сатып акчага кызыктагыла. Акча эч качан элдин тактырын чечкен эмес. Эл үчүн, жер үчүн жаштар иштегиле. Мен эч качан добушумду сатпайм. Добушуңарды сатпагыла, кайрылып кетерим балдарга, жаштарга. Айланайындар, мекен үчүн иштегиле. Коом үчүн, эли журтуңар үчүн иштегиле. Эч качан добушуңарды сатпагыла. Балдарым эч качан сатпайт. Балдарыма ишенем, сатпайт. Рахмат, Эркапа, ошол эле сөз. Мынакей биздин кошуналар эли журтуңар үчүн иштегиле. Рахмат, Эркапа. Мына биздин үй, биздин кошуналар, биздин көчө. Добушубузду сатпайбыз. Мынакей азыр биринчи үйдөн чыктым. Экинчи үй биздин кошуналар. Ана как раз. Машпа. Жаса, Машпа. Жакшысызбы? Машпа, мен камерамды иштетип алып келдим. Бир суроо берип алайын деп. Мен добушумду эч качан сатпайм. Керек болсо шайлоого да барбай койгонго укугум бар. Азыр деген депутаттар эмне жалаң өз кызыкчылыгын ойлоп депутат болот экен. Мен өзүм каалаган бир жакшы жаштардан жакшы чыга турган партияны шайлайм. Бирок добушумду сатпайм. Рахмат, Машпа. Анан Машпа. Келин уулуңуз үчүн дагы алар сатабы добушун? Жок, алар да сатпайт. Балам шайлоо комиссиясында иштейт. Ал эч качан сатпайт. Келиним өзү билет. Неберем дагы шайлоого жашы жетип калды. Ал деле жаштарды тандайт болуш керек. Шайлайт ал дагы. Аларды мен үгүттөп балдарымды баланчага сал деп айтпайм, өзү каалагандарын салат. Рахмат, Машпа. Мынакей биздин кошуналар добушубузду сатпайбыз. Биздин көчө, биздин туугандар добушубузду сатпайбыз. Азыр болсо мен туугандарымдын көчөсүндө кеттим. Жаса. Любовь, жакшысызбы? Камера иштетип алып жүрөм. Шашпай бир суроо алайын.
O hem satып atıp bitmedik bu joklar. Hani satpağın hareket kılalı yazır. Satpağın hareket kılalı deyip men baldarga bu üyülemeli aytып atam ошол satpağga. Çoңдорубуз кичине бул өткөндөгү чоңдорубуз тоюнбай эле кетти, эмкилери оңураак болсо жакшыраак. Же президенти соң болгон жок, же депутаттары соң болгон жок, эми азыраак депутаттарды шайлап алсак деп эле ойлоп атам. Мен өзүмдүн оюм балалык кырама айтып атам мен ошо. Демек добушуңузду сатпайсыз, Сатпайм. Сатпайм. Айша апа, сизчи добушуңузду сатасызбы? Эми эмне дейсиз? Добушубузду буга чейин сатып берип бүткөнбүз да. Эми мындан ары добушубузду сатпайбыз. Балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн биз дагы элдер азыр жакшы ойлонуп, уже түшүнүп калышты. Добушубузду сатпайбыз. Эски кишилер сатпастыр, эми акылы бар кишилер жакшы эле алданып келбеди. Мына мен туугандарым, апаларым эгиз колдо отурган экен. болгон балдар көп чыкса экен атан көрүшү кыргыздын. Биз туугандарыбыз менен добушубузду сатпайбыз. Биз өзгөрүүнү туугандарыбыздан баштадык. Мынакей кийинки үй. Бул үй дагы атамдын инисинин үйү. Кандайсыз Марок аке, жакшысызбы? Бир суроо Марок аке. Айта бериңиз. Добушуңузду сатасызбы? Я. Добушуңузду сатасызбы? Сатпайм, депутаттар бар. Добуш саткандарга эмне дейсиз? Добуш саткандарга көрмөс деп айтам. Ал өзүнүн сатканы, мамлекеттин сатканы, керек болсо өзүнүн семьясын сатып ийген деп айтам. Ошол добуш сатып алып аткандарга иштеп жүргөн айылдаш эле өзүбүздүн бүт туугандар иштеп атат. Аларга эмне деп кеңеш бересиз? Эмне деп айтасыз? Аларга айтат элем, бирөөлөргө сатылбагыла, өзүңөрдүн чөнтөңөрдү ойлогула, элди ойлогула, элди кошунаңды ойлогунуң, балдарыңды ойлогунуң, бүт туугандарыңды ойлогунуң деп айтат элем. Өзүңдү ойлогунуң, жаңгыс өзүңдү. Жаңгыс ит каражан жөн эле багат деген айтат элем. Туп-туура. Кийинки үй, бул дагы атамдын агасынын үйү. Бул үйгө да киребиз, бул үйдөн дагы сурайбыз. Андан кийин бул үйгө киребиз, атамдын инисинин үйү. Салам алейкум. Кандайсыз да, жакшысызбы? Видео камераны иштетип алып келдим. Бир суроо Боронбай ата. Добушуңузду сатасызбы? Сатпайм. Эгерде жолуңду оңдоп берем, же болбосо 5000 сом берем деп партиялар келсе эмне деп айтасыз? Сатпайм. Келин уулуңуз, бала бакырыңыз, үй бүлөңүздү дагы сатпайбы? Сатпайм. Мынакей туугандар, биз Келиңиз айтты. айтам азыр, биз туугандарыбыз менен, азыр Боронбай атам дагы сөз берип атат. Биз добушубузду сатпайбыз туугандар. Биз өзгөрүүнү туугандарыбыз менен, кошунабыз менен, өзүбүздүн семьябыз менен баштадык. Мен билем, биздин үй билебиз, добушубузду сатпайбыз. Биз акчага сатылбайбыз. Жок, мен добушумду сатпайм, үй бүлөм да сатпайт. Биз добушубузду сатпайбыз. Сатылбайт да эч качан. Добуш саткандарга эмне деп айтасыз? Эмне деп айтабыз? Айтчу деле сөз жок, добуш сатса. Айтканга да болбойт, Болбойт. Анда сатса, анда мамлекеттин саткандай. Балдардын келечегин саткандай. Конечно, балдардын келечегин ойлосо эми добушун сатпайт деп ойлойм. Добушуңузду сатасызбы аке? Жок. Сатылбайт. Сиздин үй бүлөдөнчү? Биздин үй бүлөдөн дагы добуш сатылбайт, себеп дегенде ар бир жарандын добушу менен бүтүндөй мамлекеттин келечектин тагдыры чечилип атат. Каршымы? Каршы. Биздин айым добуш сатылбайт.